Саламатсыздарбы? Үнүм үнүм өчүп келин себеби жаңы программаны колдонуп атам. Мындан кийин жөн эле өзүм чыга бербей, сүрөттөрдү, далилдерди, видеолорду көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк пайда болду. Ошондуктан бул биринчи ошондой жагдайда форматта эфир. Анда кеттик. Ар бейшемби күнү саат 8-де түз эфир чыгып турам. Анан кийин комментарийлерге жазып койсоңор, саат 8, кечки 8 Бишкек боюнча силер үчүн ыңгайлуубу же болбосо 9-га которойлубу кийинки түз эфирлерди? Себеби мисалы иштен келип жетишпей калышы мүмкүн да кээ бирлери. Ошону комментарийге жазып койгула, анан кийин ойлонобуз. Мүмкүн саат 9-га кийинки жумаларда саат 9-да баштайбыз. Ошо бүгүнкү күндө эки тема бар. Бул уран боюнча биринчи эң негизги бул баягы Хово автомобиль көпүрөдөн түшүп уран калдыктар сууга түшкөнү боюнча. Анан кийин бир аз кызыл өмпөл боюнча суроолор көп болгон, ошого дагы жооп берем. Андан сырткары саясий репрессиялар болуп аткан жөнүндө айтып берейин. Ал биздин журналисттерди камалган, ошол эле Аскар Жетиген. Андан сырткары Кыргызстан боюнча бир топ камалуулар болуп атат. Ал жөнүндө дагы айтып кетем. Башында кыргыз тилинде айтып кетем. Баштайбыз. Андан кийин орус тилинде кыскача ошол эле маалыматты кайталап берем. Андан кийин суроолор койсок болот да. Суроо жоопко. Анда кеттик. Биринчи темадан баштайлы. Ушу жума негизи баягы Хово автомобиль көпүрөдө Миң кушта кулап түшкөн боюнча теманы кайрадан күчөп кетти. Анын себеби 1-июнда болгон окуя экен. Анын себеби 1-июндан бир топ окуялар болгон экен. Ошондуктан бул тема коомго жетпей калды да. Толук жетпей калганы эмне себеби азыр айтып берем да. Негизи Миң кушта Росатомдун автоунаасы кырсыкка кабылды деген маалымат 3-июнда чыгыптыр. Негизи ал болсо 1-июнда болгон. 1-июнда болгон окуяны элге жеткизбей аракет кылышты, бирок Азаттыкта, андан кийин башка массалык маалыматтарда бул маалымат чыгып кетти. 3-июнда чыкканда баягы Хово автомобилинин сүрөтү менен чыкканда, бирок эмнегедир маалымат сайттар ал сүрөттү өчүрүп, мындай азыр экранда көрүнүп турат го. Ушундай сүрөт менен калтырып коюшкан да бул маалыматты. Себебин кийин таптым. Кийин мага маалыматтар жете баштады. ГКМБ ар бир ким ошо сүрөт машина кулаган сүрөттү көрсөткөн Facebook колдонуучу же болбосо массалык маалымат каражат болобу, ГКМК аларга барып же чалып, коркутуп, үркүтүп ал сүрөттү алдырганга аракет кылып атышты да. Ошон үчүн бир топ массалык маалымат каражаттар баягы Ховонун сүрөтү жоголуп кетип, ушундай ак халатчан турган адамдардын сүрөтү чыга баштады да. Бирок ошол маалымат мага жеткенден кийин ГКМ ушундай иштерди элден негизи элден, анан кийин мүмкүн дүйнөлүк коомдон бул маалыматты жашырганга аракет кылып атканы мага маалымат жеткенден кийин мен текшере баштадым да.
мисалы ошо 7-июнда карасам мынандай Facebook колдонуучу мындай сүрөттү чыгарды. Бул эмне деп чыгарды. Анан кийин аркасында карасак, машинанын аркасында карасак төгүлгөн уран калдыктарды көрсөк болот да. 2 саат өтпөй бул постту Facebook колдонуучу өчүрүп салат. Ошо менен мага келип аткан маалыматтар өз көзүм менен далилдедим да. Facebook колдонуучулар чыгарган сүрөттөрдү дароо эле ГКМБ тараптанбы же башка күч органдардын тараптанбы ушундай аракет болуп атат деп. Андан сырткары мага дагы 5-6 адам кайрылды. Ушундай биз чыгарганда күнү бизге келип, бизге чалып, коркутуу үркүтүүлөр болгон. Ошондуктан биз ал сүрөттөрдү, маалыматтарды өчүргөнгө мажбур болдук деп. Анан 7-июнда мен бул сүрөттү өзүмдүн баракчама киргиздим. Киргизип туруп текшерип көрөйүн дедим. Анан тарап кетти. Себеби так эле ага чейин МЧС өзгөчө кырдаал министрлиги айтып аткан эч нерсе негизи бул Хово грузовик ичинде эч нерсе жок болчу деп айткан да. Сүрөттө уже далил катары көрүнүп турат да. Мен чыгаргандан кийин мага дагы бир топ эмес, эми комментарийга жаза баштады. Ошол эле ГКМБ чычалап жаза баштады. ФСБга кайрылабыз нары бери деп туруп коркутканга аракет кылды. Ага карабастан мен дагы бир топ маалыматты чыгардым. Бул боюнча баягы өчүрүлгөн видеолорду, фотолорду чыгара баштадым. Андан кийин уже 9-июнда Кактус медиа видео менен, видео далил менен коркпой чыгарды. Ошентип биз журналисттер бул маалымат боюнча баягы ГКМБнын аракеттерин четке кагып, бул маалыматты ачык элге жеткиздик. 11-июнда 10 күн ошо кырсык деп коебу, 10 күн өткөндөн кийин комиссия жөнүндө айтылат. Ушундай комиссия түзүлдү, иликтөөлөр жүрүп атат деген маалымат чыга баштады. Бул деген эмнени билдирет? 10 күн элдин жашырып жүргөн нерсе ачыкка чыга баштады. Аны уже депутаттар айта баштады. Ошентип ГКМБнын маалыматты элден жабам деген аракети ишке ашырылбады. Бирок негизи биз кыргызстандыктар бардыгыбыз 10 күн жоготтук да. Себеби 10 күндүн ичинде бир топ иштерди кылса болот эле. Мисалы, ошол эле уран төгүлсө, аны азыр деле жашырып атышат. Эч нерсе болгон жок, төгүлгөн жок. Капсуладылар Росатомдун адиси айтып атат. Ал болсо капсулалардын ичинде болчу деп айтып атат. Баары бир азыр деле улантууда бул элден маалыматты жашыруу. Эми бир видеону көрөлү. Ал жерде баары так көрүнөт. Bilen bol versin. Hak koyu gitti tane kuyuta. Bilen men teti emege öydü zakap dönüyorum. Sen ne gol tepi? Sen aylığımda kes. Orası sola şükür. Dönne almış bulup geti oda turandım var su menç. Videonu tartkан адам деле айтып атат, уран калдыктар сууга түшүп, суу менен нары кетиши мүмкүн.
Миңкуш, Туюк суу дарыялар түздөн түз Токтогул суу сактагычка түшөт. Андан ары ошо Өзбекстанга, анан Аралга барат да. Арал Казакстанга да барат. Негизи бул маселе Орто Азияга, бардык толук Орто Азияга тиешелүү маселе да. Бирок өзгөчө кырдаал министрлиги андан сырткары ГКМБ аркылуу бул маалыматты жашырып, негизи бул маалыматты ачыкка чыгарып, жардам сурап, кошуналардан болобу, дүйнө боюнча жардам сурап, баягы уран түшкөндөрдү тазалап, ден соолукка зыян келтиргенин азайтып, Кыргызстан биздин бийлик ошо менен алектениш керек эле да. Бирок азыркыга чейин бардыгы жабылып, бардыгы сонун деп айтып уланып атат. Башынан баштап айтып кетейин бул маселени. 2021 жылы Миңкуш боюнча стратегиялык план түзүлгөн. Ал план СНГдин ичинде түзүлгөн. Ал планга ошол эле Акылбек Жапаров, анан кийин Бообек Ажикеев, биздин өзгөчө кырдаал министри кол койгон. Ал план боюнча 2023 ноябрына чейин Туюк суу, баягы Миңкуштун жанында турган уран калдык сактоочудан дальний калдык сактоочуга ташып бүтүш керек эле. Бирок эмнегедир дагы деле ташып бүтө элек. Андан сырткары ал план боюнча ошо ташыган үчүн жолдорду оңдоп, жолдорду коопсуздук жагынан караттырып коюш керек эле да. Биз көрүп атабыз, жолдор даяр эмес болуптур. Ошол эле көпөрөдө Хова аңтарылып кетти. Өтө албай койду. Көпөрөдөн кулап түштү. Бул деген халатность деп ойлойм. Буну дагы ал комиссия текшериш керек, бирок азыркы учурда бийликке ишениш оор да. Анан кийин ошол эле 2021 жылда адистер эмне үчүн ошо Туюк суу калдык сактоону которуш керек деген маселе пайда болду. Себеби ошол эле 21 жылы ушундай маалыматтар чыга баштады. 2004 жылы дейт, рядом с хвостохранилищем Туюк суу произошло землетрясение, из-за которого трещина под горой увеличилась до 5 метров и появилась опасность, что может сойти оползень дейт. Жер көчүү коркунуч болуп калып, ошондуктан тез арада Туюк суу калдык сактоочудан дальнийге которуш керек болчу уран калдыктарды. По словам специалистов, он может перекрыть русло реки Миңкуш, и тогда они вместе с уранными хвостами потечет в реку Нарын. Такая катастрофа, возможно, станет главной проблемой Центральной Азии. Азыр болсо, ал проблема мындай чоң масштабта эмес, баардык калдык сактоочу сууга түшкөн эмес, бирок ошол эле уран калдык сууга түшкөн окуя болду. Бул деген эми азырча айта албайм катастрофа деген. Бирок буну Орто Азия боюнча, дүйнө боюнча талкууланыш керек. Себеби бул деген элдин өмүрү, кыргыз элдин өмүрү. Кыргыз элдин жалгыз эмес, ошол эле Өзбекстанга жетип калышы мүмкүн да. Бирок биздин бийлик ошого көнүп калган, биз көндүрдүк,
акыркы жылдары буга жол берип атабыз. Кыргызстандыктардын өмүрүн, ден соолугуна карабай жашырып, бирөөнүн бизнесин мындай актаганы, жактаганы аракет кылып атышат. Бул жөнүндө дагы мен иликтен улантам. Азыркы кыска маалымат боюнча Росатом өзү эмес, 2017-жылы өзү негизи баштаган Миңкуштагы Миңкушту рекультивация боюнча ошо 2018-жылы ушул компания түзүлгөн да. Азыр ташып аткан РН Строй деген компания ташып аткан экен. Анын азыр Минюстта карасаңар, Минюстта ээлерин өчүрүп коюптур да. Бирок мурунку Минюсттун тарыхынан карасаң, эки ээси бар. Райымжанов деген бир киши экен, анан экинчиси Меридиан деген компания экен. Меридиан деген компаниянын ээси белгисиз бир кореялыкпы же кытайлык жаран экен. Негизи бул ушундай Кытай же Корея жаран ээси болгон жерде көп учурларда Кыргызстандын чоң бийик орунда отурган чиновниктер болушу мүмкүн да. Ошондуктан бул маалыматты жашырбаш керек. Комиссия болсо ар кандай актанып, мактанып жүрбөй, так түз бизге маалыматтарды жеткириш керек да. Анан бул окуя эмнени көрсөттү? Ошол эле ГКМБнын иштери. ГКМБ эл үчүн ойлобой, бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн, бийликтеги аралашкан бирөөнүн компаниясынын үчүн ушундай элдин ден соолукка зыян тийгизген боюнча маалыматты жашырганга аракет этип, үркүтүп, коркутуп жүргөнү туура эмес деп эсептейм. Андан сырткары Кызыл Өмпөл боюнча негизи жалпы айтканда биз азыр эки жолдун ортосунда турабыз да. Бир жол мындай интеллектуалдык өсүү, баягы билим алыш, баягы индустрия, баягы развитый мамлекеттерге жетиш үчүн высокотехнологичный производство, анан билим алыш деген жолго түшпөй, биз болсо мурунку эски жолго түшүп атабыз. Ал орусча айтканда сырьевой придаток деп коет. Баягы биздин жерибизди казып, ар кандай экологияга зыян тийгизип, элдердин ден соолугуна зыян тийгизип, эптеп баягы месторожденияларды, уран же болбосо алтын болобу, месторожденияларыбызды ар кимге берип байыбыз деген ойдо. Бирок бул деген тарых көрсөтүп атат. Ошол эле Африка мамлекеттер, башка мамлекеттер ал жерде мындай нерсе менен байыган жок. Себеби мындай нерселер артында чоң коррупция турат. Бир-эки ошол эле мамлекет башчылары байыбаса эле, эл, кыргыз элнан башка тарых көрсөткөн башка мамлекеттердин элдери эч нерсени уткан жок. Ошондуктан мен ойлойм, бул жол туура эмес жол биз үчүн. Биз баягы илим, высокотехнологичный, анан кийин
жаңы жаңы заман, жаңы мезгил талап кылган нерсеге көңүл буруп, ошол жактан эптенип өнүгүшүбүз керек да. Мурдатан бери айтып атам, ар бир Кыргызстанга шарт түзүп бериш керек ошол жака өнүккөнү. Баягы программирование болобу же болбосо швейное производство болобу, ошол жака көңүл буруп, ар бир Кыргызстанга шарт түзүп бериш керек. Анан уран казып, алтын казып, жетим тоону казып, тарыхтагы башка мамлекеттердин тажрыйбасы деле айтып атат, бул менен мамлекет башчылары эле байыбаса, кыргыз эл байыбайт. Ошо Кызыл Өмпөлгө деле кут ошондой көз карашым 2019-жылы элдер чыгып наразы болуп, өзүнүн кыргыз эл өзүнүн пикирин айткан, уран каздыртып, туризмге, кыргыз элге, экологияга зыян тийгизгенге бул биздин жолубуз эмес деп, өзүбүздүн кыргыз эл өзүбүздүн пикирибизди айткан. Ошондуктан ошондо турган бийлик мораторий киргизген. Азыр силер билгендей, кечеби же бүгүн ал мораторийди алып салышты чөнтөк депутаттар. Анын арасында бир топ либерал, демократ, жаш мындай ишене турган адамдар деле ооба деп добуш бериптир. Ал эмнени билдирет? Бардыгын коркутуп, үркүтүп, же болбосо өзүнүн жанын ойлоп турган депутаттар. Бийликтин камчысын чапкан депутаттар да. Эми бул тема деле экинчи темага тиешеси бар. Себеби бийликтин аракеттери жөн эле коркутуу, үркүтүү менен токтолбой, соттоп түрмөгө отургузганга чейин барып атышат да бийлик. Болгону мыйзамга таянбай, мындай күч, өз билемдик менен да. Бул деген баягы депутат ошо законодательный орган, ветви власти деп коет. Депутаттар парламенттагы азыр бийликтин колунда болуп калды. Анан сот, укук органдар деле бардыгы бийликтин камчысын чаап калды. Ошондуктан биз мыйзамдуу мамлекет болбой, Садыр Жапаровдун каалаган мамлекет болуп калдык да. Ага далил ошол эле биздин журналисттерди 11 журналист январындын 16-февралда камакка алынып, бир болбогон берене менен. Бир дагы далили жок да. Эксперттер айтып атат, мүмкүн булардын иликтөөлөрү, журналисттердин маалыматтары мүмкүн массалык башаламанга алып келет деп, мүмкүн үчүн соттолуп атат. Мүмкүн үчүн 5-6 ай биздин балдар, кыздар СИЗОдо отурушат. Болгону 11 журналисттин арасында 2 кыз бар.
аны дагы үй камакка чыгарбай, эки кызды кордоп СИЗОдо отургузуп отурушат да. Азыр бир буга чейинки соттор, буга чейинки баягы мыйзам аркылуу иштейли деген мыйзам аркылуу биз далилдерди көрсөтүп сотко же болбосо ошол эле тергөөчүлөргө мыйзамга таянып далилдерди көрсөтсөк деле ага ынабай мыйзамсыз нерселерди кылып атканды, фальсификация кылып атканды, жалган жала кылмыш ишке жазып аткандары баардыгы билинип турат. Эми бул деген түздөн түз репрессия деп аталат. Репрессия кандай учурларда болгон? Ошол эле 37-жылы кыргыздардын каймактары бирөөлөрдүн жалган доностор менен түрмөгө отуруп атылып калган кездер дагы болгон. Ошондо андан сырткары ошол эле Аскат Жетигенди жок жерден, Олжобай Шакирди эстейли, Адилет Балтабай, анан кийин Кемпир-Абад суу сактагычты сактап калайлы деп бир топ саясатчы, бир топ журналист, бир топ коомдук активисттер азыр соттолуп отурушат. Бул бийликтин өз билемдиги жана элдин пикири менен эсептешпеген. Уран боюнча болобу, Кемпир-Абад боюнча болобу, андан сырткары коррупция боюнча биз иликтөөлөрдү чыгарып атабыз. Тууганчылык жок болсун, коррупция жок болсун, тааныш досторго тендерлерди бербесин деген нерселерди чыгарып жүргөнбүз. Бул бийлик ага карабастан жөн эле айтып атат да, бул маселе бизге кереги деле жок. Силер айтканыңарды аткарбайбыз дагы, биз өзүбүз билгенди кылабыз, сатабызбы жерлерди, коррупцияга аралашабызбы, алтынды нары бери ташыйбызбы, силердин ишиңер болбосун деген маселе. Биз өзүбүздүн күчүбүздү колдонуп, сотторду колдонуп, депутаттарды колдонуп, милицияны колдонуп, ГКМБны колдонуп, бүгүн болобу эртең ооздоруңарды жабабыз дагы, өзүбүз каалаганды кылабыз деген сөз.